Бишкек шаардык сотунун имаратында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Гүлбара Калиеванын жана Жогорку соттун төрайымынын орун басары Нургүл Асанованын катышуусунда Бишкек шаарындагы жергиликтүү соттордун 2019 жылда жасаган иштери боюнча жылдык жыйын өткөрүлдү. Аталган жыйында Бишкек шаарынын 70тен ашык судьялары жана Бишкек шаардык сотунун төрагасы Алыбаев жана анын орун басарлары, ошондой эле Бишкек шаарынын райондук сотторунун төрагалары катышты. Өткөрүлгөн жыйында сот адилеттүүлүгүн автоматташтыруу процесси активдүү жүрүп жаткандыгы баса белгиленди. Буга байланыштуу 2020 жылдын январь айынан тарта автоматташтырылган маалымат системасы Бишкек шаарындагы экинчи инстанциялык сотторунда пилоттук режимде иштей башталгандыгы айтылды. Ошондой эле жаңы кылмыш жаза мыйзамдары киргизилгендигине байланыштуу өзгөчө басым Бишкек шаарындагы жергиликтүү соттордун 2019 жылда жасалган иштерине коюлду. Бишкек шаары боюнча жалпы 2436 кылмыш иши каралса, анын ичинен 1415 иши райондук соттор, ал эми 1021 кылмыш иши Бишкек шаардык соту тарабынан каралган. Соттук укуктук системаны жаңы институту катары киргизилген. Бишкек шаарындагы тергөө сотторунда бир жыл ичинде 14139 сотко чейинки өндүрүштөгү соттук материалдар каралган. Анын ичинен 7371 соттук материалдар же болбосо жалпы каралган соттук материалдардын 52,13% түзөт. Талдоонун жыйынтыгында каралган иштердин көпчүлүгү Бишкек шаарынын 1-май райондук тергөө сотуна туура келери көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы тарабынан соттордун иштерди кароодо процесстик мөөнөттөрүнүн тартиби жана мыйзам ченемдерин сактоо тууралуу сөз болду. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын медиация мыйзамына байланышкан маселе көтөрүлүп, Гүлбара Калиева бул боюнча калк арасында жана сотко кайрылган жарандарга түшүндүрүү боюнча иштерин жүргүзүүгө жана сот актыларынын аткарылышына көзөмөлдүү күчөтүүгө үндөдү. Ал эми үй бүлөлүк талаш тартыштарды чечүүгө байланышкан, атап айтканда ажырашуу, ата энелик укуктан ажыратуу сыяктуу соттук иштерди кылдат изилдөө зарыл экендиги белгиленди. Мындан тышкары жергиликтүү соттордун судьялары иштерди кароодо келип чыккан көйгөйлөрдү чечүү үчүн жергиликтүү соттор менен Жогорку соттун ортосундагы илимий эксперттик комиссиянын алкагында кызматташуу болуп турушу керектиги айтылды. Ошондой эле сотторду кесиптик ишмердүүлүгүндө жана жеке турмушта этикалык жүрүм-турумдарды сактоо маселеси дагы көз жаздымда калган жок.